Тармамасыйда таката. 1 сом жок болчу. Өзүм штаб болгом. Сенден эчтеге чыкпайт деген 3 жыл повар болуп иштедим. Мага фанат болобу депчи. Вообще жестко болуш керек да. Encore est aussi beau que l'or, que Ими деген бир укмуш тарап кетти азыр. Ошону сиз өзүңүз жараттыңызбы же кандай болду? Имени мен полностью өзүм жараттым деп айтпайм. Именно башка движениялары мына могул жерден баштап, мындай могул жерден баштап мен жараткан эмесмин ал жерденчи. Андан кийинки мына айланып жанагындай бийлеп эметкен жерлерим именно ими жанагы ушундай. Мен могу экинчи движение менен анан кийин айланып тарткан могу вайпты элдерге тараттым деп айтсам болот. Ошодуктан элдер аябай жактырышты да. Дүйнө жүзү боюнча ушу именно менин жанагындай движенияларымды кайталайбыз деп эле видеолор киргизет. Күндө отметка алышат. Күндө бир 500-600 отметка келет да. Бийлешип көрүп койчу, анан мен сени турадым бүгүн мындай тиңдей депчи. Өзүңүз чыгарган трендтерди айтып берсеңизчи. Мен чыгарган трендтер учурда 3 айдын ичинде таката деген тренд чыгаргам. Чоколата деген. Так, анан кийин Мама Африка. This one na Sara Sara. The beat is tarantana. We go make you manya manya. Ines is manya manya. Oh yeah, make you ricotta Mama Africa. Так. Ошолорду кыймылдарын бир аз көрсөтүп берип коюңузчу бизге. Кайсы мисалы таката дегенде эч ким түшүнбөшү мүмкүн да кайсыл. Тармамасыйда таката, тармамасыйда. Ошол. Бул кыймыл аракеттерди өзүңүз жараткан. Да, полностью өзүм жараткам. Мисалы канча адам колдонду ошол? Ар бир видеону 100 миңден ашык адам видео тартты да. Ошол менин звугума. Канча деген адамдар ошондой звукту өзүнө киргизип, ал жактан да просмотрлар алгандар болот да. Билишимче сиздин видеолоруңузду чет өлкөдө көбүрөөк турашат, айрыкча Казакстанда. Сизди белгилүү адамдар турашып же бирге иштешели деп кандай сунуштар болуп атат сизге? Сунуштар абдан көп. Азыр ошонун баарына көз караш мындай серьезно карап атам, чындачы. Анткени азыр ойлоп аткам, аркы жума уже Казакстанга барып чакырып аткан адамдар менен тартып коллаборация деп коет. Ошолор тартып дагы болсо дагы Кыргызстандын атын чыгарайын депчи. Мен тааныбаган бир подписчиктер абдан көп рэперлер бар экен, галочкалар бар. Ошолор мага жазышканда мен таң калдым чынында. Мен сен фанатыңмын, ушундай мен сен бийлериңди көрөм, ушундай дегенди мен абдан мындай ишенген жокмун да, чын эле ушундай адамдар дагы мындай ушундай жөнөк мындай подписчик мага фанат болобу депчи. Эч ойлобоп турум, ушу канча түш көрсөм да эч ойлогон эмесмин ушундай болор. Сиздин видеолоруңуздун баардыгы баягындай айланып тарткан, Фишка көбүнчө ошондой. Сурашабы сизден кантип тартасың деп? Көп кызыгат, абдан кызыгат. Дүйнө жүзү бою кызыгып атат болуш керек. Анткени комментарийлерди окуйм, баардыгы эле как они это снимают, мне интересно, кто этот оператор или там кандай кылып тарттыңар, как вы кружитесь деп элечи. Көп абдан кызыгышат. Анан кантип тарттыңар эле бизге айтып койсоңор четин. Четин ушинтип эле тартабыз, видеодогудай эле. Бул видеолорду ким тартат көбүнчө сизде ошентип айланып? Иним тартат. Тажабаган ким дейм да. Тажабаган бул жерде билбейм, өтө кыйын болушу мүмкүн, таба. TikTokко келгенге чейин кухняда повар болуп иштедим деп айтып калдыңыз. Ошол тууралуу бир аз айтып берсеңиз. Кантип иштеп калдыңыз, кантип келип калдыңыз? Биз өзүбүз семейный бизнесибиз бар болчу. Ошого баш көз болуп өзүм повар болгом. Тамактардын баарын үйрөнүп 3 жыл повар болуп иштедим десем болот. Ошо 2017ден кийин жана блогерствону штаб салгандан кийин 3 жыл повар болуп иштедим. Анан кийин ойлондум, бул меники эмес экенинчи. Бул нерсе менен
көпкө барбайт экенимди түшүндүм. Анан кайра эле мурунку TikTok блогерство жагындагы кылып жүргөн нерсем абдан жакчу да магачы. Любой, кандай десем, любимый делоңду кылсаң, любимый кесибиңди кылсаң, акча тапканыңды билинбей калат экен, чарчабайсың да дагы да. Кадимкидей мындай от души берилип каласың да бул нерсеничи, мындайчы. Элдерге эмнеси жагат? Вот мен видеолорун көргөндө алар видеодон чувствовать этет да менин канчалык моундай энергетикамды, эмемди берип атканымдычы. Видео мурун ушу сен энергетикаңды чувствовать этесиң, сразу настроенияң көтөрөсүң, комментарий окусаң да, сени көргөндө эле постоянно күлүп жүрөм депчи. Ушундай нерселерди абдан көп окуйм да. Мен TikTokко келгениме орто эсеп менен санаганда 6 ай болду. Серьезно баштаганыма 3 ай болду. Учурда канча катталуучу болду сизде? Учурда 2 миллион 100 миң азыркы эсеп менен. Качан жеттиңиз бул көрсөткүчкө? Бул көрсөткүчкө 1 миллионго 1 жуманын ичинде жеттим. 2 миллионду 20 күндүн ичинде чогулттум. Ошондо кече эмес наркы күнү 2 миллион болду. Бүгүн уже 2 миллион 100 миң. Куттуктайсыз, жаңа аз эле болгон турбайбы? Рахмат. Негизи сиз өзүңүздүн атыңыз Султан Бейбарс, Султан Эмне Бейбарс. үчүн Ауда Амар деп ачып алгансыз өзүңүздүн аккаунтуңузду? Ауда Амар деген бул атта абдан чоң смысл бар десем болот. Анткени Черное золото деген кино бар. Ошол кинодон атам болуп чогуу көргөнбүз. Атасынын аты Амар болгон, баласынын аты Ауда болгон да. Ошондуктан мен ошолордон мындай үлгү алып Ауда Амар деп койгом. Сизде азыр көчөдө же катталуучуларыңызды көбүнчө Султан деп кайрылышабы же Ауда Амар деп кайрылышабы? Ауда Амар дешет көбү. Сиз буга чейин дагы келдим деп калдыңыз. TikTokто бар болчумун, анан таштадым деп айтып калдыңыз жана. Ошол тууралуу да бир аз айтсаңыз. Эмне үчүн таштап койдуңуз эле, анан кайра эмне үчүн баштадыңыз? Ошол убакта YouTube тартып жүрүп, ошо биздин менталитетке жарашабы билбейм мындай. Ал убакта элдер түшүнбөйбү, мындай дос жактардан, мындай тааныш жактардан абдан көп мындай эмне кыласың билеп, тартпай эле кой да, болбойт, сенден эчтеке чыкпайт деген сыяктуу болупчу. Көрө албастыкпы балким. Ошол убакта ошол нерсеге көңүл буруп коюп, удалить этип салгам бардык нерсени. Инстаграмымды дагы, ютубумду бирок удалить эткем эмес, скрывать этип салгам. Бирок азыркы убакта кайра чыгарып койгом видеолорумду. Ал 2017 ушул жылдан баштап 3 жыл жүрдүм, өзүмдү таппай, өзүмдү таштап койгом чынында. Кайра 2022 өзүмдү таптым десем болот. Ошол кайра тартып ушундай даражага жетеримди эч качан ойлоп турмун. Анан ушундай даражага кантип келип калдыңыз? Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар абдан көп, чын. Элдин баары эле ойлойт мени бай бала, анан кийин типа машинасы бар, тиги бар, бугу бар депчи. Анын баары, конечно, Алла Таалам берип атат. Бунун баардыгын контент дейт. Контентке жараша мен аракет кылам болушунча. Бул TikTok'ту тартып баштаганда да 1 сом жок болчу, чында эч кандай вклад кылган жокмун, 1 да сом. Ушул даражага кыйынчылыктарын айтып кетсем, эми кышында суугуна карабай, көптөгөн аябай мындай кээ бир кездерде акча жок болуп калат, чыгып тартайын десең, бирдекени алайын десең, мындай кийимдерди алмаштырайын десең да акча жетпей, ушундай кыйынчылыктар болду чынын айткандачы. Азырчы ошондо сиз кийип чыккан кийимдер, машинеңиз, ошолордун бардыгы азыр сиздикиби? Машинени айта албайм, бирок азыркы кийимдердин бардыгы меники, полностью бүт сатып алам. Сиздин расходторуңуздун бардыгын ушул TikTok'тон эле таап атасыз, TikTok'тон, ооба. TikTok'тон бардыгын. Көбүнчөсү TikTok'тон, анан Instagram'дан да болот. Бирок основной бардыгы TikTok'тон да. Дайыма очки тагынасыз да? Эмнегедир? Очкисиз түшкөн видеолоруңуз аябай аз. Эмне үчүн? Анткени мен башында ушундай элдерге фишка алгам да. Анан мен башында максат койгом, очки менен тартам, вообще чечпейм депчи. Чтоб элдердин баарына интересно болсун депчи, кандай болот, качан чечет депчи.
Анан кийин вот максат койгом 2 миллион эмелерге жеткенде чечем деп чечтим. Кайсы чечкенде сизде кандай кабыл ашты? Сен мындай турбайсыңбы же мындай турбайсыңбы деп комментарийлер келдиби? Чечкенде, ачкын чечкенде көбү шок болду чынында. Мындай, сен чын эле чечесиңби депчи, типа ачкиничи. Анан кийин көбү мындай, кандай десем, жакшы эле кабыл алды го дейм. Көнө албашты башындачы, бардыгы ачки кийип жүргөн видеолорун постоянно туруп ачкын чечип салсаң, ичине шокировать этилишти. Жана айтып кетпедиңизби, карда кийимдер менен, же болбосо жеңил кийим менен тартам депчи. Ошол учурларда кандай кызыктуу учурлар болду же? Абдан андай кызыктуу учурлар аябай көп. Анткени чынында айтайын, ушундай суугуна карабай ушундай жакшынакай жерлерди көрсөтөм деп, мындай өзүңдүн ден соолугуң менен рисковать этет экенсиң да. Айла жоктон бир кийим менен тартыш керек болот да. Свободно, четко көрүнүш үчүнчү. Мисалы, бут кийимден ал нерсе билинбейт да. А сизде кыштын күнү тапочка менен, жеңил бут кийим менен. Ал рекламный ролик болчу чынындачы. Рекламный ролик. Ошо мага заказ түшкөн. Ошо ушундай форматта тартсак кандай болот депчи, кыштын убагында. Анткени бул жерде деген пижаманы рекламировать эткем мен. Пижаманы рекламировать эткен себеби смысл болгондо, типа ушундай суукта дагы мындай типа пижама Сен сактап калат, сактагандан мурун мындай жылуу болот дегеничи. Анан ошондуктан бүт образга жараша домашний тапочка менен да билегем да ушул жердечи. Тиги сууга түшүп билегениңизчи, ал жер кандай болду эле? Ал дагы реклама болгонбу? Жок, ал жер реклама эмес, ал жерди кандай спонтанно болуп кеткен. Биз турда жүрүп, кыдырып ошо атайын видеолор кооз жерлерден тартып атканбыз. Анан кийин видеодон видео чыгып эле, анан кийин брачкам айтып калды, суунун ичине кирип тартып көрбөйсүзбү депчи. Анан ошо кирип тартып салдык. Канча 10 миллион просмотр болуп кетти. Калган. Сиздин аудиторияңызда, мен билишим боюнча, бир эле кыргызстандыктар эмес, чет жердиктер да. Вот ошолор сиздерге кандай комментарий берип атышат? Кыргызстанга сиз көрсөткөн жерлерге келгиси келет бекен? Көбү биздин эмени, өлкөнү билбейт экен. Чынында Кыргызстан десең, Курдистан дешипчи. Ушундай кооз жерлерге бул каякта деп элдер суроо беришипчи. Аябай кооз жер экен деп. Ушундай бетине бет сүйлөшүп калган чет өлкөлөрдөн жаңы достор пайда болду. Алар менен сүйлөшүп калсаң, ушундай мен баргым келет, көргүм келет депчи. Абдан кызыгышат экен да биздин жергечи. Ошол мындай кооз жерлерди көрсөткөнгө аракет кылам да. Билишимче, сиз англис тилин жакшы сүйлөйсүз. Англис тилин өтө жакшы сүйлөйм деп айта албайм, бирок жеткире алам. Мага айткан сөздү түшүнө алам да. Бирок профессиональный уровеньде сүйлөй албайм. Ушундай болуп калды. Башка дүйнөдөн элдер жазып баштагандан кийин ошолорго жооп бериш болуп аракет кылдым. Ошентип анан кийин англис тили өзүнөн өзү күндөн күнгө мындай өсүп баратат десем болот. Андан башка кайсы тилдерди билесиз? Жакшы билген ошо кыргызча, орусча, казакча да. Жакында эле дос болдум, бир блогер кыз менен. Ал канча жылдан бери Дубайда жашайт экен өзү. Ошо TikTok тармагында мени көрүп калып, мен бийлерим жагып тура, мен бийлеримди тураганга аракет кылып видеолор түшүрөт экен. Анан кийин мага айтты, ушундай сен келбейсиң ушундай Дубайга. Ушундай бул жакта баары бекер, ушундай блогерлерге аябай мындай условия түзүлгөн. Перелет, не перелет, полностью өзүлөрү төлөп беришет. Бул жакта деген рекламаларга тартыласың, тиң кыласың, буну кыласың. Короче, бул жакта абдан возможностьтер көп деди да. Анан буюрса, планга жазып койдук обязательно деп. Качакка барасыз? Биринчи азыр ушул жакын жердеги өлкөлөргө барып алсак, анан кийин уже алысыраак бара беребиз да. Азыркы учурда цель Казакстанга барам, наркы жума. Ал жакка да интервьюга негизи чакырышкан. Ошо интервьюга барып, буюрса, аяктан интервью берип, анан кийин ошол жактагы блогерлер менен сүйлөшүп койдум. Баргандан кийин чогуу барып коллаб тартабыз. Ар бир TikTok'тогу блогердин кесиптик жашоосу кандай убакка чейин уланат деп ойлойсуз?
Ар бир блогердин өзүнүн категориясы бар да тиктокточу. Бирөө бий тартат, бирөө отзыв, мисалы бирөө красота, макияж эмелердичи. Ар бир нерсенин өзүнүн нишасы бар да тиктокточу. Ошондой эле мен тартып жаткан бий бул эч качан ушул убакка чейин өчкөн эмес да. Канча жылдан бери бий болуп келаткан. Тиктокто самый нейтральный ниша бул бий да. Бий менен канча койт, картайсаң дагы билесиң да бул кетет да. Көбүрөөк кайра улам сайын шокировать этип турсаң, элдер көрө берет. Демек картайганга чейин биле берем деген оюңуз бар турбайбы? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Мисалы, картайганга чейин биле берем деп конкретно айта албайм, бирок почему бы и нет? Мы и так бир жашоодо бир жашайбыз, мисалычы. Бул мен үчүн бул творчество да, хобби мен үчүнчү. Бул хобби да, чисто. Тиктоктон башка, блогерден башка өзүңүздүн кесибиңиз атайын окудуңуз беле же бир гана тикток менен? Жок, окугам. Казакстанда окугам мен. Международный университетте. Казакстанда 3 жыл жашагам. Ошол жакта. Андан кийин кайра Кыргызстанга келгем. Келечекте ошол кесибиңиз менен иштейин деп атасызбы же? Балким. Бирөөнүн жаңы чыгып аткан ырына бийлеп трендке айланып кеткен ырлар болду эле? Болду. Трендке айланып кетти деп айта албайм, бирок мага заказ түшкөн Россиядан. Газан Music деген бар. Ошол өзү чалып, ушундай мен музыкама бийлеп берчи, ушундай деген. Заказ түшкөн, ошол. Акчасын айтып эле койм, бирок жакшы төлөп берген абдан. Анан азыр буюрса эме жанагындай эми-эмини бийлегендин менеджери чыккан жакында. Менеджери кандай? Сиздин менеджериңизби же ошол ырдын? Ошол ырчынын менеджери. Мага связька чыккан, ушундай молодец, чоң рахмат, ушундай даражага көтөрүп бергенине. Биздин жакын арада жагы жаңы ыр чыгат, ошосунда да сени көргүбүз келет депчи. Анан мен жазгам, мен ошол адам менен жеке бетме-бет жолугуп ошо коллаборация тарткым келет депчи. Анан учурдагы азыр жакында эле сүйлөштүк, вот 2 күн болуп калды. Ошо жакында жообун айтат да. Балким мен ал адам менен жолугуп бетме-бет коллаборация кылып калабыз. Ошо ырды чыгарган адам менен. Андай коллаборация кылсак, анда вообще жестко болуш керек да. Ырды чыгарган ал адам бийди мындай дүйнө жүзүнө жарыяткан мен да.